Бүгүн өлкөдө өпкөнү сезгентөөчү илдетти жугузган жаңы 69 учур аныкталды. Катталган бейтаптардын баары обсервацияда көзөмөлдө болчу. Дарт менен күрөшүп жаткандардын жалпы саны 216га жетти. Анын ичинен 10 бейтап айыкса, 4 жаран каза тапты. Аймактардагы көрсөткүчтөрүн айтсак, Жалал Абад облусунда 80, Ош облусу 80, Ош шаары 14, Бишкек шаары 25, Баткен облусу 4, Нарын облусу 5, Ысык Көл облусу 3 жана Чүй облусунда 5 бейтап бар. Илдетке кабылгандардын 109 аял, 107си эркек киши. Bunun жақсы жері, себебі ошол обсервацияда біз атайын изолировать етіп, сыртқа коркунучу жок болгондугу бизди сүйүндүрөт. Мына бул деген кечеги тест системанын иштегенин белгиси болуп билдирет. Ошондуктан бүгүн ушундай саны кескин түрдө көбөйгөнү байкалды. Жалпысынан экспресс тест система менен 76 миң бар эле. Ошонун бүгүнкү күндө 30 миңи колдонду. Больницада жаткан кишилердин саны 202. Анын ичинен 5-10 абалы туруктуу оор боюнча калып атат. Анын ичинен 2 ИВЛда, 3 кислородный менен дем алып атышат. Коронавирус илдетине бөгөт коюу максатында республикага киргизилген өзгөчө кырдаал сакталуу. Ал эми 3 шаар жана 3 райондогу өзгөчө абалдын коменданттык саат эрежесин бузган жарандар дагы да катталууда. Тамак-аш азыктары, дары-дармек ташыган жарандар, банк жана медицина кызматкерлерине уруксат кагазы тоскоолдуксуз берилүүдө. Өткөн суткада Борбор калаада коменданттык саатты 66 жаран бузган. Алардын ичинен 60 эркек, 6 аял, 1 өспүрүм жана 1 чет өлкөлүк жаран бар. Ош облусунда жана шаарда тартип бузган 4 жаран кармалып айрымдарына айыппул салынды жана эскертүүлөр берилди. Өлкөдө кылмыш иштери азаюуда. Улам ар бир мамлекет бири-бирине жан тартып, ар бир өлкөнүн жараны жергиликтүү жашоочуларына сана тартышууда. Дал ушул биздин өлкө үчүн оңой эмес күндөрдө мен жарандарыбызга кайрылгым келет. Бул илдетти жалгыз эч качан жеңе албайбыз. Андан тышкары өлкөбүздүн коңшу мамлекеттер мындан да оор абалда тургандыктан пандемия коронавирус илдетинен Кыргызстанды толук жаба албайбыз. Демек, бул вирус биздин өлкөгө келгендиктен бирге кол кармашып жеңе алабыз. Өзгөчө абал киргизилген Ноокат жана Кара Суу районунун администрация башчылары түз эфирден аймактагы кырдаал боюнча толук маалымат берип, жазгытала иштеринин жүрүшү менен тааныштырды. Элеттеги айыл чарба жана мал чарбачылыгы өз нугунда. Дыйканчылык менен алектенген райондун тургундарына керектүү шарттар түзүлүп, коменданттык саатта иштөөгө толук мүмкүнчүлүк берилген. Ошол эле учурда карантиндик эрежелерди сактоосу көзөмөлдөнүүдө. Кара Суу району боюнча жазгытала иштеринде жүгөрү пахта айдоо кызуу жүрүп жатат. Ал эми Ноокат районунда жазгытала иштери 95%га аяктаган. Бизде дагы район боюнча дагы ошо жазгытала жумуштары боюнча өз нугунда кетип атат. Бая жогору айткандай, бардык структуралар түзүлгөн, ошо структуралар айыл структурасы боюнча иштер жүрүп атат. Анан техника сапаттуу жүрөбүн. Бизде Кара Суу районунда азыр жайыт маселесинде дагы ошол маселелер биз дагы жыйындарда көтөрүлүп, азыр проблема жок, просто азыр Алай районуна бара турган эмеге азырынча убагы келе элек. Өзүбүздүн мына жакынкы жайыттарга чыгарып атышат. Проблема жок, бар жерде чыгып малдарын ветеринардык эмеден кароодон өткөрүп туруп жөнөтүп атабыз. Жалпы жасыл талаа жумуштары аяктап калды, 95%га жетип калды десек болот. Бул маселе биз мурунтан эле караганбыз, айыл чарба департаменти менен биргеликте биз өзүбүз техникасы барларды, ишкерлерди уюштуруп, техникаларды уюштуруп койгонбуз. Жүргөн боюнча камсыздап. Эгерде мына кайсыл бир себептер менен биздин жарандарыбыз жазгы талаага үлгүрбөй чыга албай калган учурлар болгон болуп, же башка себептер болсо биз өзүбүз уюштуруп, ошол техника барып, ошол жарандын жерин айдап, себеп бар жогун уюштуруп койгонбуз. Мамлекет дыйкандарга жана багбандарга ар тараптан колдоо көрсөтүп, керектүү мүмкүнчүлүктөрдүн баарын ачып берди. Республика боюнча жазгы айдоо 291,10 гектар аянтта жүргүзүлүп, өткөн жылга салыштырмалуу 37,3 миң гектарга көп болгон. Өзгөчө буудай жана арпа себүү иштерине басым жасалууда. Ал эми Ош облус аймагындагы кошумча 22 миң гектар чукул жерге эгенегүү пландалууда. Ошону менен катар 500-600 гектар кайрак жерди иштетүүгө аракеттер
көрүлгөн. 2020 жылдагы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түзүмүнүн жалпы аянты 1.221.000 гектарды түзөт. Же өткөн жылга салыштырмалуу 2,5 миң гектарга көп болот деп болжолдоодобуз. Бул компаниянын жүрүшү боюнча жерлерде өз убагында уюшкандыкта өткөрүү жана аны тез арада чечүү үчүн атайын штабтар түзүлгөн. Азыр штабтар өзлөрүнүн ишин жүргүзүүдө. Ошол менен бирдикте министрликтин жооптуу кызматкерлери региондорго бекитилип, чечилбей жаткан проблемаларды өз убагында чечүүгө жардам көрсөтүлүп жатат. Өлкө калкынын 65%га жакыны айыл жергесинде жашайт. Дээрлик элеттиктердин баары айыл чарба жана мал чарбачылыгы менен күн кечирет. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ жаңылыктар.